Assalamu alaikum, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Западныйдагы сатыла турган бир бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден мен сиздерге адресин түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Западныйда турам. Бул жакта болсо Западныйдын круговой бар. Ошол Западныйдын круговойунан сиздер бул жака карап машина базарды көздөй бул жака карап келип атканыңыздарда ушул эле жолдун оң тарабында Жаннат аталышындагы чоң ресторан бар. Ал эми сатыла турган бир бөлмөлүү батир болсо, мына ушул Жаннат аталышындагы чоң ресторандын бет маңдайындагы эле мына ушул көчөдө жайгашкан. Андыктан сиздер ушул көчөгө киресиздер дагы ичкериге түз 200 метр кирип барсаңыздар, жолдун оң тарабында 3 кабаттуу домду көрөсүздөр. Ошол домдун алдына бара бериңиздер, ошол жактан дагы сиздерге маалымат беребиз. Ал эми ушул эле жол менен сиздер бул жакка карап түз кете турган болсоңуздар, Арабан тарапка карап бет аласыздар. Андыктан сиздер ал жака өтпөйсүздөр дагы, мына ушул тарапка кирип бара бериңиздер. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн көчө менен түз ичкериге кирип келсеңиздер, ушул эле жолдун оң тарабында 3 кабаттан турган домду көрөсүздөр. Сатыла турган бир бөлмөлүү батир мына ушул 3 кабаттуу домдо жайгашкан. Бул 3 кабаттуу домдун адреси бул жакта жазылып турат. Бекбалиева 11. Өзүңүздөр да карта жазып, издеп таап келсеңиздер болот. Бул жакта көрүп атасыздар, бул домдун алдында дворда кеңири кенен экен. Бул жактарга кеңири машинаңыздарды токтотуп койсоңуздар болот. Парковочный место боюнча такыр кыйналбайсыздар. Бул жакта өзүнүн кичинекей дагы бир магазини бар. Ал эми домдун артында болсо, бул жак болсо сквер болуп калат. Бул жакта дагы иштен келип, ушул жакта сүйлөшүп олтурсаңыздар болот. Деги эле өтө сонун жерде жайгашкан экен. Ал эми сатыла турган бир бөлмөлүү батирге кириш үчүн сиздер мына ушул 3 кабаттуу домдун биринчи подъездине кирип, биринчи кабатына көтөрүлөсүздөр. Дагы бир маалымат бере кетейин, бул 3 кабаттуу домдун крышасы тирнике менен жабылган, бүт бардыгы жакшы, астында подвалы бар, эч кандай проблема болбойт. Кана жүрүңүздөр, анда эмесе мен сиздерге сатыла турган батирди көргөзүп берейин. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, сатыла турган бир бөлмөлүү батирдин алдына дагы келип калдык. Азыркы учурда биз подъездинде турабыз. Сатыла турган бир бөлмөлүү батир мына ушул тарапта, тактап айтканда биринчи кабатта жайгашкан. Подъездин көрүп атасыздар, подъездин ремонту жакшы экен. Подъездине дагы назар салыңыздар. Бул жактан сиздер экинчи кабатка, үчүнчү кабатка көтөрүлүп чыгып кетсеңиздер болот. Азыр сиздерге сатыла турган мына ушул батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып берем. Назар салып туруңуздар, ушул батирдин ээси менин жанында. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Ден соолук иштер жакшыбы? Аллага шүгүр, рахмат. Сатыкка койдуңуздар? Жакшы. Киргенибизде эле бул жак прихожка болуп калат экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бир бөлмөлүү батир экен ака. Квадрат метри канча болуп калат? Булар 103 серия 32 квадрат. 103 серия. 32 квадрат. Аянты 32 квадрат метр экен, Жакшы, кенен экен. Бул жака киргениңизде эле прихожка болуп калат. Бөлмөнүн бүт бардыгы асты деск болуп калат, пол, ОСБ менен басылган. Эски полдун үстүнө ОСБ басылган. Эски полдун үстүнө ОСБ басылган экен. Тактап айтканда жылуу болот экен. Өзүңүздөр угуп атасыздар. Утепление болгон экен. Дуалдарын көрүп атасыздар, яркий моющий обойлор чатталган. Потолок болсо бетонго акталып койгон болгон. Жакшы, таза экен, Жакшы. Теп-тегиз таза экен. Бул жакта люстра да коюлган. Бул жака биринчи кире турган болсоңуздар конок бөлмөсү. Бул жакта болсо кухня. Бул жакта санузел жайгашкан. Азыр сиздерге мына ушул конок бөлмөсүн биринчи көргөзүп берейли. Астын көрүп атасыздар, пол, дуалдары моющий жакшы обойлор, терезелери пластик экен. Ака, бул жакта отопление жокпу? Отоплениясы жок. Ошо былтыр кирет деп пока кирбей калды. Жок деп эле айтып пока сатып атам. Кийин кирип калышы мүмкүн, бирок ана ошо эл былтырдан бери чуркап жүрөт. Кирип калат деп өткөндө айтышты, бирок качан белгисиз. Жок деп эле айткан жакшы. Кирет экен да, Кудай буйруса. Кирет. Жакшы. Бул жак азыр биринчи кабатта болсо, огороду сизге карап калабы же элдикиби? Жок, огород элдики. Элдики. Бул домдуку элдики. Биздики ошо комнатанын ичи болгон. Огород жок. Китепте жазылган эмес. Жакшы, элдик экен, Жакшы. Айтыңызчы, кандай условиялар бар ака дагы? Эмне бар, эмне жок? Условиялары мында ошо центральный канализация суулары мында суу, как обычно, Аристон аркылуу жылый. Анан газ бар. Ошол. Газ бар экен, Газ бар.
Жакшы. Бул жак болсо кухня болуп калат. Аялдардын экинчи офиси. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта батирден бүт бардык эшикке мына ушундай жөнөкөй ак түстөгү жыгач эшик экен, терезеси менен. Бул жака киргениңиздерде эле кухня болуп калат. Бардык условиялары бар экен, бир гана отопление жок экен. Кудай буйруса, жакын арада отопление кирип калат экен. Терезелерин көрүп атасыздар, бул жакта газ бар. Суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы даярдалган. Эмеректерди алып келип эле коюп коет экен да. Коет, ошо жашайт экен, анын сууларын болду чыгарып койгон. Негизинен бардыгы эле даяр экен. Жакшы, бул жакта атайын кафе кылып коюптур, идиш жуганда чачырабасын деп. Жакшы. Дагы кандай маалымат берейин экен? Ошол маалыматтын көрүнүлөр турат го дейм. Азыр санузелди көргөзүп коелу. Санузелин көрүп атасыздар, жөнөкөй жыгач, жөнөкөй эшик экен. Бул жака киргениңиздерде эле полу, дубалдары бүт бардыгы кафе экен. Көрүп атасыздар, жылтырап сонун болуп турат. Унитаз, раковина, ванна бүт бардыгы даяр. Вытяжкасы бар экен. Аристон дагы бар. Канча литрлик экен? 80 литрлик. 80. Кеңири. Жылый пулдагы ысы. Мен иштейт Аристон. Жакшы, чоңунан коюпсуз, а? Кеңири. Өзүнүкү да. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, потологун көрүп атасыздар, пластик жарык бергич лампа коюлган. Негизинен эле ваннасы сонун экен. Кирип эле жашай бере турган батир экен. Жакшы. Мунун баягы түбүндө да эле комнаталар бар да. Жанагы кирип атканда ачык турат эле го. Подвалбы? Подвалда баягы как комната, бул да баягы. Ал жакта да жашайбы? Мындай кладовка катары колдонушат да, 3-этаждагы ошол болот. Мындай түбү зак болбойт буланчы. Болду. Кээ бир немелер закчыга 1-этаж суук болот дейт. Бул жака алам деп келгендер болсо, ошону да көргөзүп толук маалымат бересиз, Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, 3 кабаттан турган дом экен. Бул дом 103 серияда, ал эми сатыла турган бир бөлмөлүү батирдин аянты 32 квадрат метр экен. Бүт бардык шарттары бар экен, өзүңүздөр уктуңуздар, бир гана отопление жок экен. Жакын арада Кудай буйруса келип калат. Баасын канча деп атасыз ака? Баасын эми 26 миң деп койду продажага, долларга. 2 миллион 280 миң тегере болуп калат. 26 миң доллар, Ошондон кеми бар, сүйлөшөбүз. Обмен жолдору барбы ака? Жок, только на акчага башка үй алабыз да биз. Ошол себептен, Ошолдон сатып атабыз. Башка чоңойтабыз. Жакшы. Документ өзүңүздүн атыңызда? Документтер полный, любой проверка кыла берет. Акчага сүйлөшөбүз, вариантка бере алат. Жакшы. Бул жакта эми западныйда мектеп, садик проблемасы жок, Пешком эле. Пешком любой, частный садик, государственный садик, школа бар бир-эки. Баасын 26 миң доллар дедиңиз, 26 миң доллар. Кеми бар. Жакшы. Болуп тур экен онда, ийгилик. Жакшы сатып алыңыздар, Рахмат. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге сатыла турган бир бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып баасын сурап бердим. Эгерде кимиңиздер ушул сатыла турган бир бөлмөлүү батирге кызыккан болсоңуздар, бул жака мен үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул батирге келип, толук маалымат алып сүйлөшүп кетсеңиздер болот. Баасы 26 миң доллар деди. Албетте эле реальный клиенттерге жакшылап түшүрүп беребиз дейт. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтпайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы жерлер, үйлөр насип эткөн болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.